Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздө өзүңүздөргө белгилүү болгондой Өзгөн районунда турабыз. Ушул жерден биз Шергазы мырзанын ушул өлкөгө спорт жаатында эмгегин сиңирип жатканын сиздерге чагылдырып бермекчибиз. Шергазы мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Телекөрүүчүлөр менен саламдашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Кайсыл жерден болобуз? Кайсыл жерде спортко кадам таштадыңыз? Ушул сөздөн баштай береличи. Мен өзүм Ош областынын Өзгөн районуна караштуу Көлдүк айылынан болом. Көлдүк айылын Чалкойду айылы деп коет. Мен өзүм 1991-жылы төрөлгөм. Спортко тартылып калган себеби кичинекей кезимден эле спортко кызыгып келем. Телевизорлордон көрүп, мурда интернет деле жок эле. Биз кичинекейбизде ошо көбүнчө телевизордон көрөт элек. Ошо спортсмендерди көрүп, ошондой спортсмен болсом экен деп аябай кыялданат элем. Ошо спортко кызыгып калгам. Эми ушу спортко кызыгып калганыңыз бул белгилүү. Бирок сиздин кичинекей кезиңизде таяк тартышты ушу эфирлерден көрө элеңиз же башка спортторду көрүп эле ушундай кызыгып калгансызбы? Мен өзүм кичинекей кезимде көбүнчө жанагы бокс, бой, ММА спортуна кызыгат элем. Анан ошо студент маалымда кикбокска барып жүрдүм, ошо ММАга барып жүрдүм. Кикбокска, ММАга түшкөн бойлорум да бар. Анча-мынча интернетте, YouTube'да жүрөт. Өзүңүз ММАга да катышкансызбы? ММАга да түшкөм. Анан кийин ошо ММА спорту же болбосо кикбокс мындай ден соолукка кичине болсо дагы терс таасирин тийгизерин түшүнүп, таяк тартыш Кыргызстанда жаңы өнүгүп келе жаткандыгына байланыштуу ушул оюнга өткөм. Бул оюнга ошо менин тренерим Сулайманова Эктибар деген эжекебиз бар. Ошол эжеке менен таанышып калып, бул спортко ошол эжеке аркылуу келип калгам. Кандай экен анан мындай купулга толду, жактыбы? Жакты, аябай жакты. Бул оюнда мыкты даярдык керек экен, анан өтө акылдуулук керек экен. Ошонусу менен жакты. Анан негизинен башка спорттон дагы ушу таяк тартышта жүргөн спортсмендердин сыртқы көрүнүштөрү дагы аябай кооз көрүнөт да. Кандай келбети? Келбети. Мүчөнү жакшы оңдойт. Мүчөнү жакшы оңдойт экен. Бул негизинен спорттун оор атлеткага кирет экен. Ошондуктан жакты. Келбет деп калганда мисалы мына бодибилдерлердин, бодибилдинг менен машыккандар бар го. Ошолордун айрымдарынын ошол булчуңдары аябагандай эле мындай ишип кетет да. Таяк тартышта андай эмес экен, Жок, таяк тартышта андай эмес экен. Эми андай булчуңду өтө чыгарып, өтө шишти берсең дагы салмагың оорлоп кетет да. Ыңгайсыздык жарашат. Салмагың оор болсо күчтүүгө түшөсүң. Ошондуктан өзүңө жараша келбетте, өзүңө жараша салмакты алып жүрсөң, өзүңө ыңгайлуу болот да. Жок, менде андай булчуң пока жок. Мен биринчиден айтарым ушу балам менен сыймыктанам. Ар кандай эне ошо өзүнүн баласынын жакшы жактарын көргүсү келет. Анан ошол жакшы жактары менен эл алдында, ошо тууган урдун алдында сыймыктанганды жакшы көрөбүз. Менин балам Кудайга шүгүр ошо сыймыктана турган бала. Анан эми биринчи өзү деле айткандыр, бокска катышып жүрдү. Бой деп коет экен, кикбокс деп коет экен, ММА деп коет экен. Ошолорго соревнованияга кетип атам дегенде ушундай жүрөгүм ооруйт эле. Токмок жеп калдыбы, эмне болду, бирөө жыга койдубу, эмне болду деп. Эми ал жагын мойнума алам. Бирок балам ушул өзүнүн аңгыларынын жолун жолдоп, ушу спорт менен машыкканына мен сыймыктанам. Себеп дегенде азыр эми балдардын кээ бирлери, эми көпчүлүгү десем деле болот. Бекерчилик менен эле неме болуп атышпайбы? Жаман нерселерди үйрөнүп атышат. Кудайга шүгүр андай эмес. Менин балам ушу спорт менен машыгып атат. Спорт деген бул сергек жашоо. Мен өзүм дагы мугалим болуп иштейм, ошон үчүн балдарды ушу сергек жашоого үндөйт элем.
Мен айтайын дегеним ушул, өзүңүз Өзгөн шаарынан 50 чакырым алыста экенсиз. Ооба. Бирок Өзгөнгө, Ошко келип ушундай машыгууларды өткөрүп, мелдештерге катышып, бул белгилүү нерсе да, өзүңүздөрдүн каражатыңыздарга келип кетесиздер. Ооба. Ошон үчүн мындай кыйынчылык жаралбайбы, үй бүлө тарабынан да мындай каршылыктар болбойбу деген суроо да. Эми кээ бир мезгилдерде ошо узагыраак жакка барып калсак, албетте кыйынчылыктар жаралат. Бирок ошого карабастан ошо үй бүлөм, ата-энем колдоо көрсөтүп, жибербей, жөнөтпөй койгон жактары болбойт да. Ошо ата-энеме, ата-энем колдоп турат, ата-энеме да чоң рахмат айтып кетем. Кызыккандар көп эле. Анан Ош областынын сборный командасында ошо 12 бала машыгабыз. Сборный командада, ошо област боюнча курама командада. Анан өзүбүздүн менин айылымда ошо кызыккан балдарды даярдап машыктырам. Ошоларда 15 бала. Жарала баштадыбы ошо машыккан балдарыңыздардын арасында? Ооба, мен өзүм даярдап алып барган окуучулардан, балдарыман, кыздардан 2 кызым 2 жыл катар республиканский белдеште орунга ээлешти. Бир окуучум ошо көчмөндөр оюнда дагы жолдомо алган. Ийгиликтер болуп атат. Эми сиз мындай спортчусуз да азыр. Машыктыруучу дагы болуп баштаптырсыз. Спортчу болуп жүргөндөгү караганда машыктыруучу болгон кандай экен, экөөнүн айырмасы кандай экен? Спортчу болуп жүрсөң, эми мен азыр машыктыруучу деле эмесмин. Мындай айылда, айылда кызыккан балдарды жардам катары өзүм билген, толук түрдө өтө элексиз. Толук түрдө өтө элекмин. Өзүм билген нерселерими, жана өзүм мурда машыгып жүргөндө көргөн нерселерим кандай машыгат, ошого карап, бирок өзүм ошо балдарды өзүм жетектеп, үйрөтүп, өзүм машыктырам. Толук машыктыруучу деген көөлүк ала элекмин. Анда деле татыктуу элек болушум керек. Анан мисалы мен кичине кезимде ошо мындай машыгыш керек, мындай спортко кириш керек деген сыяктуу мындай бир машыктыруучу катары эч ким неметкен эмес да. Ошо жол көрсөткөн эмес да. Эми жол көрсөткөндөр анча болгон, эми мындай такай даярдап жол көрсөткөн эмес да. Анан менден кийинки жаштарда ошондой болуп неме болуп калбасын деген ойдо жол көрсөтүү максатында билгендерими айтып неметип коем. Эми ошол айтайын дегеним, мисалы спортчу болуп жүргөндө бир ийгиликтерди жаралса, өзүңүз жараттыңыз да, аябай кубануу болот. Анан машыктыруучу болгондон кийин окуучуңуз ошондой ийгиликтерге жетишсе кандай сезим болот экен, көз караш кандай болот экен деген суроону берейин дегем да. Анда ошо өзүм жетишкен ийгиликтерден дагы ошо өзүң даярдаган бала ийгиликке жетишсе, андан да кубанычтуу сезилет экен. Себеби мен дагы ошо өзүм эле жанагы мелдештерге катышып жүрө бербей, мен дагы бирөөнү алып келип даярдап алып келип катыштырып атам. Ушул мен аркылуу ушундай мелдешке катышып атат, же болбосо мен аркылуу ушундай ийгиликке жетишип атат деген сыяктуу кубанычтар, сезимдер күчтүүрөөк болот экен да. Канымда бар деп коет да, билесиз да. Ооба. Сиздердин тууган уруңузда, ата тегиңизде барбы ушундай спортко кызыккан спортчу, улакчы балбандар? Мен өзүм 6 бир тууганбыз. 6 бир тууган, 3 уул, 3 кызбыз. Мен уулдардан эң кичинекеймин. Анан менден чоң 2 акам бар. Ал 2 акам тең спортко кызыгат. Чоң акам кикбокс боюнча машыгып, мелдештерге катышкан. Ал дагы спортчу турбай калган. Спортчу, кикбоксер да. Андан кийинки акам деле ошо спортко катышкан. Бирок ал ошо кикбокс эмес, дзюдо, самбо боюнча спортсмен. Сизге жол көрсөткөн ошо агаларыңыз болгон турбайбы? Агаларым болгон, ошо мен дагы өзүм агаларымдай болуп спортчу болоюн деп ошондой максатта. Негизинен ошо агаларым жолу менен кетип атам десем болот да. Өзүңүз кандай ийгиликтерди жараттыңыз? Мен кикбокс же ММА'де өтө узак болбогондуктан ийгилик болгон жок ММА'де. Бирок мелдештерге катыштым, областтык, республиканский мелдештерге. Анан таяк тартышта болсо областтын 3 жолку чемпионмун таяк тартыш боюнча 60 кг салмакта. Анан республиканский
мелдеш болуп кетет. Чүйдө мелдеш өткөн. Анда 3-чү орунду багындыргам. Анан республиканский чемпионаттарда катышып жүрөм. Бирок ийгилик жакшы эле болуп атат негизи. Чемпион боло элекмин Кыргызстан. Алдыда максаттарыңыз кандай? Алдыда максаттарым ошо республиканский мелдештерге катышып чемпион болуп буюрса, анан ошо кийинки жылы көчмөндөр оюну болот эмеспи? Ошол жака жолдомо алсам, ошол жака барып Кыргызстандын намысын коргосом деген ниеттер бар. Буюрса аракет кылып атабыз эми ошого. Бер. Şırdanı ıslak ver. Bilemçe. Tartışkalar. Çurpa. Zaçta koy. Özü 3 oğul var. Şonun Şırgazı en kiçinekeyi de uydagi bizning kolumuzda. Anan Şırgaz özü mektepte okup жүргөндө эле спортко шыгы бар эле. Шыктуу эле. Şu bala kezinden шыктуу болуп өстү. Анан эми мына көлдүктүн таза абасында, анан айыл жеринде тынымсыз кыймылда, тынымсыз эмгек болот. Ошол эмгек менен спортду айкалаштырып дегендей, ошонун натыйжасында спортко берилип кетти десем жаңылышпайм. Ушу мектепте физкультура мугалими болуп иштейт. Өзү 2 дипломдун ээси, биолог, анан физрук. Анан эми кээде ойлоп кетем, мамлекетибиздин экономикасы көтөрүлсө, спортко дагы көңүл бурса. Айрыкча ошо акыркы жылдарда ошо бутуна туруп келаткан таяк тартыш оюну спорттун түрү. Эми айыл жеринде сөз жок, райондук деңгээлде бир мамлекет бир көз кырын салып, ушундай кылса жаман болбойт эле. Шерғазы мырза, мисалы сиздер ушул айтып атпаймынбы, алыстан келип ушу машыгууларды өткөрүп мелдештерге катышасыздар да. Бирок үйдө дагы машыгууларды өткөрүп турасыздарбы залдан сырткары? Ооба, мен өзүм залдан сырткары үйдө да машыгуучу кичине жай раста алгам, өзүмө ылайык. Ошол жерде башагам күнүгө 1,5-2 сааттан 2 саатка жетпеген убакытка машыгам. Машыктыруучусу жок эле? Ооба, машыктыруучусу жок эле өзүм. Мен көргөзүп берген ошо каталайсыздар. Ооба, эми ошо тренерлерден жол жоболордун эрежелерин сурап турам, кандай кылам, кантемде анан өзүм машыга берем өзүм. Шерғазы мырза, сизге чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Биз ар дайым ушундай сизге окшогон Кыргызстанга спорт жаатында салым кошкон мырзаларды айымдарыбызды ошо теле аркылуу чагылдырып жүрө бермекчибиз. Эгерде сиздин дагы ушундай дагы ийгиликтериңиз болсо, чакырсаңыз, биз сөзсүз түрдө келип эфирге чалдыранга даярбыз. Рахмат. Рахмат силерге да. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна чыкты. Жолугушканча.